وفي ختام الكلام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله. Sözümdün ayağında özüme jana sizlerge Allah'tın dininde takva bolууну насихат кылам. Жана тажабай, чарчабай илим талап кылууга, умтулууга чакырам. Анткени илимге окуудан тез эле тажап кете берген жана тез эле чарчап кеткен адам жете албайт. Кимдегин бул жашоодогу ырахатты тандаса, анда ал чыныгы ырахатты өткөрүп жүргөн болот. Ал эми ким жаздыкта көп уктаса, ал бийик даражаларга жетпей калат. Чындыгында ким илим алуу үчүн көп убактысын берсе деле аз гана илимге жетет. Ал эми ким эс алып эле жүргөн болсо, надандыкта, караңгылыкта калып кетет. Мен силерди илим алууда бири-бириңерге жардам берип, жигердүү, тырышчаак болууну насихат кылам. Урматтуу бир туугандар, өлкөңөр кандай жакшы. Бул жерде Аллахтын динин тургузгула. Силерди дүйнө жыйноо жок кылып койбосун. Жана силерди азыркы күндө адамдардын чыгарып жаткан заманбап нерселери динден тосуп койбосун. Албетте дүйнөдөн өзүңөрдүн насибиңерди унутпагыла. Ошол менен бирге Аллахтын динин сактагыла. Таухидти, сүннөттү мыкты кармангыла. Аллахтын динин үйүңөргө, үй бүлөңөрдө жана жора жолдошуңар менен болгон мамиледе ишке ашыргыла. Вахму биладакум вахму хайракум. Кулк мүнөзүңөрдү бузуп албай оңдогула. Өлкөңөрдү, жакшылыгыңарды сактагыла. Кулагыңарды, жүрөгүңөрдү силер менен ойногон адамдарга тапшырбагыла. Эгер сен мусулман падышаңдан ачык же жашыруун кайтарган бир адамды көргөн болсоң, билгин, ал эң жаман адам. Андан өзүң сак бол. Андан үй бүлөңдү жана башкаларды кайтаргын. Аллах Таала баарыбыздан жакшы амалдарыбызды кабыл кылган болсун.